Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Тааладан канча жамандыктан пана тилесе, биз ошол жамандыктын баарынан пана тилейбиз, баарыбызды Аллахым сактасын. Тугандар, Алла Таалам берген бул өмүр аманатта. Алланын берген жаны аманат. Дини аманат, ден соолугу аманат. Ата-эне бала чака дагы аманат. Мал мүлкү дагы аманат. Акыркы учурда өтө эле жол кырсыгы көбөйүп кетти. Баарыңыздарга маалым. Кичине мурда тиги өлүптүр, бул өлүптүр десе, о деп аттык эле. Азыр буга деле көңүл бурбай эле калды. Тугандар, жол кырсыгынан кырылып кала турган болду го. Бунун баардыгы ушул бир катык айдап, өзүнө ишенип, акча дүйнө деп уктабай айдап, же бир өчөшүп айдап, кызык кандуулукка алып, өзүн эле аябастан жанындагы кээде клиент, пассажир деп коебуз. Алары менен тугандар ушуга бир ойлонуп, кандай бир Алладан дагы сурайлы, себебин дагы тандайлы. Ким каерде болсо бул сөздү ушуну көтөрөлү биз анан көрө. Баа көтөрүлүп кетти. Көтөрө турган маселе мына. Дүние берекети болсун, Алла рызкы бере берет. Бир этияттуулук деген бар, акылдуулук деген бар. Жолдо атайы мына гаилер бар. Бу жерде 40 менен эле айда, бул жерден бир 40 менен эле бурул. Бул жерде кооптуу, обгондобой эле кой. Ооз өтпөй эле кой. Бунун баардыгын мындай да. Биз ден соолук боюнча врачтын айтканы угайлы. Жол эрежеси боюнча жалпы эле да мен билимим жок да, аны окуган эмесмин да, мен билбейм да. Алар бунун баардыгын изучать этип, кайер ушу кооптуу, кайсы жерден кырсык болушу мүмкүн, кайерден ушул адам өзүн кармай алып алданып калышы мүмкүн. Ошол жерде чукул бурумдар бар, ар кандайлар бар. Өкүнгөнүбүз ошо жаш наристелер кетип атат. Жаш жигиттерибиз, жаш кыздарыбыз кетип атат. Ошондон иншалла келиңиздер, баарыбыз үгүт жүргүзөйлү, айтайлы, дейли. Кайсы машинага отурсак дагы айтайлы, акырын айдачы дедим. Эгерде күчтүү болсо, мына ушул Касимдин жамааты, кичине ошол жердеги эмелер дагы бар. Чогуу барса барайлы. Мына таксисттер бар. Айланып кетейин, садаган кетейин, пешенеңе өбөйүн. Акырын эле айдаңлачы, акырын алып барылачы ушу адамдарды. Келип эс алып эле жакшынакай эле. Алла Таалам берген рызкын алабыз. Дүние деп берөнү. Канча нерсе болуп кетти. Кичине уктап, эс алып дегенде эле. Жолдон акыры бир саат кийин эле жет. 1 saat кийин жетсек не болуп тур эми муну? Эрте жетсек пешене мүйүз ишип кетеби? Андай эмес да. Кандай жол кырсыктар. Кудайым иншалла ошончо жан аманат тугандар. Алла Таалам берген жардан кичине этияттуулук менен өзүбүздө карап башкаларга дагы. Толук үй бүлө целый семья кырылып калды. Кандай деген бул? Атасы, апасы, балдары барды. Дегени бир эле адам эмес да, бир эле жан эмес, 8 жан, 5 жан, 6 жан. Алла. Тура Алла Субханаху ва Тааланын ажалы бар. Бирок бизге мына ажалды ушундай жазып туруп жардан секиргенге андай буйрук берген эмес да. Этаждан секирип бергенге андай буйрук берген эмес да. Акыл берген Алла Таала. Колдон келишинче карап этияттуулук бар, жол акыл бар да. Кызылбы токто, акыл бар да, токто берди. Алла Таалам товфик берсин. Bundan сырткары мына бүгүн тугандар Кыргызстандын тоңгуч муфтиси Кимсамай ажеке дүние салып кече бүгүн койдук. Бул дагы мусулман үммөтүнө
Müslümanlar dünyasını çoğun kaygıda. Qanday gana alım dünyadan ketpesin tuğanlar dinge sözsüz ziyan gelet da. Ziyan, kemçildik gelet. Sözsüz gelet. Bu da kıyamatın belgilerinden biri. Kıyamat jakındap kalganda ilim götörülöt degen. Жерден ilim götörülöt. Suraştı da qanday ilim götörülüp ketet degen. Al alımdарды алуу менен бирге илим кошо кетет экен. Канча илимди бар эле. Ошолор менен чогуу илим көтөрүлүп кетет. Анын бүтөлө турган ошол тешиктин жоюла турган кемчилдиктин бир эле жолу бар. Ошол аалым тандаган жолду, ошо аалым тандаган жашоону тандоо керек да, ансыз мүмкүн эмес. Акыркы учурда өтө көп алымдар дүйнөдөн өтүп кетти. Бир эле Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө. Көз көрүн, кандай деген илимдин казыналары кетти. Кыяматка жакын аманат татыксыздарга тапшырылып калганда күтө бергиле кыяматты деген экен пайгамбарыбыз. Ошондо алар эмне кылат? Өзү дагы адашат, адамдарды дагы адаштырат. Илим алайлы. Илим алайлы, өзүбүз пайдаланайлы, амал кылып, үй бүлөбүздү да ошол туура жолго салайлы. Элге дагы колубуздан келишинче ошо туура жол көрсөтөйлү. Таразадан алдава. Алдава таразадан. Аракка жакындава, таптакыр. Уурулукка таптакыр кадам таштаба. Арам ойлорду, кумарды, казинону мээңен чыгарып сал. Жакшы иштерди кыла албасаң дагы жаман иштерди кылба. Хотя бы жаман иштерди кылба. Жакшы иштерди кыла албасаң дагы, жакшы улуу ибадаттарды кыла албасаң дагы, анда жаман иштер, күнөөлөр таштап салчы ошону. Арам ойлук, арам жүргөн, арам жашаган деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн бекем кылган. Ким самая жекелер, Аллаху акбар. Угуп отурсаң, 60-70 жылдары билесиз да. Ал убакта динсиздиктин дооругандай эле. Бисмилла айтканга камалган. Алхамдулилlah айтканга камалган. Куран деген ишо жаназага турган үчүн камалган, иштен кеткендер колун көтөрүп койгонго. Атеизм доору, коммунизм, ленинизм деп мына кандай. Таптакыр динсиздиктин дооргандай күчтүү. Ошол убакта Алла Таалам тандаган экен да бул кишини. Тандаган экен. Азыр ғой эми машаалла бардык жол ачылды, мечиттер ачылды, ажы умра ачылды, медреселер ачылды, диний китеп, илимдер ачылды. Эгемендүүлүк, эркиндик берилди. Мурда андай эмес эле. 60-70 жылдарды элестетип көрүңүз. Чок кармагандай эле. Бир көзүнө ишенсе, бир көзүнө ишенбей турган доор эле. Бүгүн эмес, эртең эмне болом деп коркуп турат эле. Амандык жүрөктөн чыккан эле. Качан кармап кетет? Качан камап салат? Штраф эмес. Качан өлтүрүп салат? Штраф эмес, шундай камап койгону мындай эле чыпук эле. Качан өлтүрүп салат? Канча алымдардын каны кетти? Канча диний китептер өртөлдү? Кандай сүргүндөр, кандай үркүндөр? Ушундай оор заманда Алла Таалам тандаган экен да. Күнөөлөрдөн өзүн кармап, Аллаху акбар, Алланы эстеп, Алланын Куранын окуп, Пайгамбардын хадисин окуп, тамаша эмес. Эсенги ошондо Союзда бир ушу Бухара гана очок болуп турган. Буну да ошолор карап туруп ушундай калтырып калгандардын бардыгын жок кылып, ушу бирөө туруп турсун. Ал дагы ошол өздөрүнүн жаман, кир, бузуку ою максаты үчүн эле
ошол убактагы залымдар. Бирок кандай болгондо дагы ошо 60-70 жылында ошол жерде окуп, билим алып, тарбия алып, канча деген шакирттерди чыгарып. Мына Равил Гайнуддин Россиянын муфтиси бар го. Ошол Дамыланын шакирти да. Билбесеңер билип алла. Дамыланын шакирти болот. Азербайжандын мынакей муфтиси бар. Алла шүкүр Пашазада деп. Дамыланын шакирти болот. Рамзан Кадыров бар го. Атасы Ахмад Кадыров деген болгон. Муфти болуп турган. Кийин президент болуп анан дүйнөдөн кеткен. Ошо Хаж Дамылла Кимсанбай ажекенин шакирти болот. Андан сырткары мына Сибирия, Астрахань, Новосибирский, кыскасы бул татар туугандардын чекеден бардыгын устаз болот. Чекан эмес. Казакстанда канча, Өзбекстанда канча, Кыргызстанда канча. Эгемендүүлүк келип эми башаламан болуп калганда оңой күндөр болгон эмес. Оңой күндөр болгон эмес. Намаз окуймса жаман көрүп, көзүмдө чекчейтип, мечитке барам, жай намаз сурасаң, жини келип, ассаламу алейкумса бери чакырып, мени таанысыңбы деген учурлар болгон. Арак менен колбасадан баш көтөрүлбөй калганда, ошол учурларда мынакей никесин кыйып, жаназасын окуп, мечиттерин ачып, мамлекет менен да ошондой күчтүү баягы тандырды жаккандан кийин өчүрүп койгондой табып, бир топко чейин барат го. Эгемендүүлүк келгени менен динсиздиктин табы бир топко чейин эле турган бизде. Дагы деле бар. Анчамчасы өчтү, анчамчасы дагы эле бар. Ошол учурларда бир карма туруп. Балдарды окууга жиберип, тияка кылып. Иордания. Бул Иорданиядагы алхамду хашимилер, булардагы дини окуу жай университетин, ислам университетин алтын менен бүткөн. Кызыл менен бүткөн да. Бул деген алхамдулилла биз үчүн өтө чоң сыймык да. Дамлайым карыды, карап туруп алхамдулилла. Бирок алымдар кеңешинде карап, убагында колубуздан келишинче сый көрсөтүп, урмат көрсөтүп. Бирок мында адам инсан экен, акыр күндөрү ооруп. Анан кийин ошо кече көз жумуп кабар келгенден бүгүн жаназасын окуп барып эми коюп. Мына сурак. Ахирет башталды. Баарыбызга эле ушинтип тез эле башталып калат турган. Жараткан Алла Таалам баарыбызга тоофик берсин. Дамылган Алла Таалам кабырын нур кылсын. Биз үлгү алайлы. Кезек биздеге келип атат депчи. Ошон үчүн иншалла аз болсо дагы ибадатты күчөйтөлү. Туугандар, намаз окуп калайлы. Мына азыр кетти да. Ага чейин эмес, карыганда уже эс тутум кете баштайт экен, көздүн күчү кете баштайт экен, акылдын күчү кете баштайт экен, памяттин күчү кете баштайт экен, угуунун күчү, баскандын, отургандын бардыгы эле күчү акырын кете баштайт экен да. Барып ушинтип пешенеси, жүзү тырышып, ырышып, анан дүйнө менен коштошуп кеткенде мына. Эрте жазда көрүп атпайсызбы? Кандай жашылданып, күчү мөмөсөмө жетти, күздө эмне болду? Бир шамал келгенде бир жалбырак калабы? Ушундай кырылат дегендей да. Ушинтип эле кетет бардыгы эле. Ошон үчүн иншалла азыр күчтүн барында урматтуу жаштар ибадат кылып калгай. Күчтүн барында Кур'ан окуп кал. Качан Кур'ан окуйсуң? Бизди кабырга койгондон кийин окуйбузбу? Жок. Азыр Кур'ан окуйлар. Азыр күн сайын. Бир да түндү, бир да күндү текке кетирбейли, зикирсиз өткөрбөйлү. Зикир кылыңыз о тақсыр. Кабырыңыз нурланат. Бекер сөздү сүйлөгөндөн көрөк, ушак менен алек болгондон көрөк, бирөөнү жамандагандан көрөк, эмне кыласың? Анан көрөк субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар. Муну айтайын. Бурда алымдар мындай ыр айтайын деп токтоп калчу. Эмне болду? Эртеге ушул амал дептериме ушул жазылып калбасын деп ырдабай койдум да дейт. Амал дептерине жазылганды бизде сезим ойгон элек. Мен эмнени жаздырып атам деген сезим ойгон элек бизде.
Gün sayın жазып атат. Gün sayın tün, her tün жазып атат. Bizde ушундай сезим ойгон элек. Ya Allah, ушуга мен оң жактагы периштеме, ya зикир жаздырайын, Куран, дуа, жакшы сөздөрдү, ихластуулукту, күнөөдөн сактанганды жаздырайын, такыбалыкты жаздырайын, кайрымдуулукту, ихласты жаздырайын, шүгүрдү жаздырайын. Ya Allah, сага шүгүр. Кандай болуп кетсе да сага шүгүр. Кандай абалда мени койсоң, ошого шүгүр. Кандай кылып жаратканыңа, канчалык нерсе бергениңе, ошого шүгүр. Бербегениңе да шүгүр. Мага зыян ошон үчүн берген жок. Пайдасын берет Алла субханала. Тугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өз айтат. Кыямат экөөбүз чогуу келгенбиз, мындай дейт. Кыямат экөө кандай келди? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кыяматтын биринчи белгиси. Пайгамбарыбыздын келүүсү, кетүүсү кыяматтын акыркы пайгамбар болгону кыяматтын келүүсүнүн белгиси. Эч канча калган жок деген. Бардык кичинекей чоң белгилерди айтып койгон. Кыямат күнгө чейин канча деген мин деген кафир даджалдардын аттарынан бери бардык нерселерин урууларынан бери айтып койгон. Кандай болот, не болот? Азыр биз чоң сыноодо кетип атабыз. Тугандар, адамдар эмне болуп атат? Андай аякты карабаңыз сиз. Адашабыз антип. Жаңылабыз. Өтө чоң зыянга учурап калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн биз бүгүн Куранды, хадисти карманайлы. Куран, хадисти карманайлы. Алла эмне деди? Пайгамбарыбыз эмне деди? Ушуга кол кулак салыңбы? Алла эмне деди? Пайгамбарыбыз деди. Эң оңой кылып имам Абу Ханифа рахматулла алейх Алла Тааланын бардык аяттарын, пайгамбардын бардык сүннөттөрүн талкан кылып эле берип койду. Мына. Мынандай түшүнгүлө, мынандай кылгыла. Кыйналбай турган. Кыйналбай турган кылып. Чечилбеген маселелерге эрежелер. Бул хадис мындай амал болот, бул хадис мынча мындай амал болот, бул жерде. Ошон үчүн тугандар, бүгүнкү күнү мусулмандардын төмөн түшүп кеткенин себеби Курандан узак болгону. Куранды таштап койдук. Экинчиси ынтымаксыздык, мусулмандардын ортосундагы ынтымаксыздык. Мусулмандын үй бүлөсүндө ынтымак болбой калды. Айылында ынтымак болбой калды. Мамлекетинде ынтымак болбой калды. Саясатчыларында, соодагерлеринде, жаштарында, карыяларында, молдолорунда ынтымак болбой калды. Өкүнүчтүү. Өтө чоң өкүнүч. Бирок бизге жагабы жакпайбы ынтымакка чакыра берейли. Келеби келбейби ынтымакка чакыра берейли. Токтотпойлу буну. Токтоткондо жаман. Чакыра берейли. Билимдүүлүккө чакырайлы, ынтымакка. Ынтымак жерде ырыс бар. Ынтымак. Элибизде ынтымак болсун. Мамлекетибиз ынтымак. Ачка болсок да ынтымак боло берейли, таксыр. Ток болуп, бөлүнүп жарылгандан көрөк, ачка болгон, ынтымак болгон жакшыраак. Билип ал. Экиден кийин бирден экиден машина айдабай эле коелу. Жөлө жүрөйлү, бирок ынтымак болойлу. Ар бирибизде бирден машина болуп, тияка качса бул биягына качып. Бирибизди жамандап, бирибизди кордоп, бирибизге керсейип, менин машинам мениме деп текеберленгенден кийин. Жок. Көп деле эмеспиз, жаныбызда миллиард адамдар жашап атат. Миллиард адамдар жашап атат. Бирок ынтымак, билип коюңуз, саясат үчүн болбосун. Акча үчүн болбосун. Улут үчүн болбосун. Алла үчүн болсун. Алла үчүн болсо, ушул ынтымак, ушуда ихластуулук болот. Буда мунафыктык, экижүздүүлүк болбойт. Экижүздүүлүк болбойт ал. Бүгүн мансапта барбы? Бизде кандай болуп калды? Бүгүн мансаптабы? Баш ийет. Эртеге мансаптан түштүбү? Башынан тебелейт. Бул адамдык сыпат эмес. Мусулмандык сыпат эмес.
Бүгін байы, ийлет. Ертеге кембағалы, башынан тебелейді. Şu adamдық bu şu. Бұл айвандық sıfat туған. Kur'an bunu cimелеген андай olur. Kur'an'da nuru meren nurulanayın. Mına ki, Kur'an kimge düştü? Kimge düşürdü Allah Teala Kur'an'da? Emni için düşürdü? Adam balasına düşürdü Kur'an'da. İnsanga, cinge düşürdü Kur'an'da. Hayvanlarga emez. Akıllı varlarga düşürdü. Mukalleflerge düşürdü. Kur'an'da Allah Teala bizge düşürdü. Tuğan. 8 milyard adamga düşürdü Kur'an'da Allah Teala. Kança cin bolsa oşolarga düşürdü. وَمَا خَلَقْتُ الْاِنْسَ وَالْجِنَّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsan menen cindi men özüme ibadat kılışı üçün gara jarattım dedi. Kur'an'da karmansak elhamdülillah akılımız tunuq bolat. Жүрегimiz taza bolat. Ahiretimiz oң bolat. Ынтымағыбыз бекем bolat. Ырыскыбыз берекелі bolat. Düşmanlarda әверлі болабыз. Düşmanların алдында қор болбайбыз. Бала чақабыз көзіміздің қарегі болады. Қыздарыбыз амандықта қорықпай чоңояды. Бардық мұсылман адамның мүлкі сақталады, әвері сақталады, қаны, малы сақталады. Қачан? Құранды қармайды. Құранды қарайды. Түз қараңыз Құранды. Қарай албайсыз ба? Қарағандардан сұраңыз. Қиын емес ал. Мен бір нәрсесін білем, бір нәрсесін білмеймін. Ұстаз, дамыла, Құранда мұндай не деген бару жоқ бұл. Не қылышымыз керек? Не қылу ашымыз керек? Мұна болу, мұна болбой бұл. Алла жолдама берген бе бізге? Алла Тағала жашауының жолдамасын берген бе? Жолын көрсеткен бе бізге? Қандай қылайын? Бұл проблемадан қандай шығамыз? Мұның қандай шығамыз? Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам қиямат күнге шейін келе тұрған инсандардың бардығын зарылшылық қажетін бардығын еске алып тұрып Алла Тағала пайғамбарымызға шындай жол беріп қойған. Ең бірінші мұны сахабалар қандай тәлім тәрбие көрішті. Айша радиаллаху анха енеміз. Субханаллах. Бүгін мұнеке осы сахабалардан бір жыл бойы Абу Бакр Сыддық разиаллаху анхудан баштадық әлі. Бүгін қызын Айша енемізден бүтіп отауыз. Бұл кітепта ұшы менен бүтіп отады. Құда қаласа 27-сіне иншалла Алла қаласа сапарымыз бар умраға. Бүгінгі сабақ ақырғы сабағымыз. Кейін иншалла сапардан келгенден кейін сабақ қылабыз. Өзі бұл да ұшы айтқанда елі мінеке Айша енемізден. Айша енеміз бұл Абу Бакр Сыддық разиаллаху анхунun қызы. Умму Руман енесінің аты. Өзі дағы, енесі дағы, атасы дағы исламды қабыл алып, хижрат қылғандар. Өмірлерінің аяғына чейін пайғамбарымыз менен бір болғандар. Пайғамбарымыздың қамына қам, пікіріне пікір, көзін жанында көргендер, çoğu жашағандар. Құрсаншылығын бөлішкендер, қайғысын бөлішкендер. Аламға ислам тарқатқанға бар күшін, қолын сарптағандар. Шариаттың өкімдері 4-тен 1 Айша енемізден келіп айтылады. Аябай зерек, аябай естүү, акылдуу, шунчалык билимдүү Айша радиаллаху анха энебиз болгон. Өтө Алла Таала өзгөчө илим берген. Чоң менмин деген сахабалар мурас илиминен, башка илимдерден, өзгөчө үй бүлөлүк, аял затына тиешелүү илимдерден башкача сурашат эле келип, чечилбеген мүшкүл маселелерди сурашат эле. Айша энебиз муфти болгон. Фатва берип турган. Куран хадистен пайгамбарыбыздан алган нурларды үммөткө өткөрүп турган. Куран хадистен алган нурларды үммөткө фатва чечим чыгарып турган. Жөн эле эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн коштошоюн деп коштошуу учуру келип калганда ооруп калган. Катуу ооруган. Өзү да жубайлардан сурай берет эле. Бүгүн кимдин үйүндө болом?
Эртеге кимди? Бүрсү күнү депчи. Кимдин кезеги деп. Жубайлар бар байкайт эле. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям ошондой учурда дагы адилеттүүлүктү кармаган эле. Бирөөнүн көңүлүн оорутпайт эле. Айтат эле, көңүлүн сындыргандан сактангыла деп. Бирөөнүн көңүлүн сындыргандан сактангыла. Катуу сөз айтып, жүрөгүндө көңүлүн сындыргандан мурда бир аз ойлонушубуз керек экен да. Тилекке каршы биз совсем ойлонбой калдык. Таптакыр сүйлөп алып ойлонсо ал дагы жакшы болмок. Сүйлөгөндөн кийин деле ойлонбой койдук, эмне болсо ошо. Мурда ушундай сөз бар эле да. Бул ойлонуп сүйлөйт дейт эле. О, машалла, бул азамат. Экинчиси эмне болду? Бул ойлонбой сүйлөйт дейт эле. Бирок кийин ойлонот, бул деле азамат азырчы. Азыр ушундай болуп калды, ойлонбой сүйлөйт. Сүйлөп бүткөндөн кийин деле ойлонбойт мына. Таптакыр ушу төмөнгө чыгып кетти да мына. Кап алып койдум мен ошо, кой. Барып кечирим сурап коеюн дебей. Менен ката кетти деп мойнун алгысы жок. Ойлонбой сүйлөп алыпмын. Кечирип коюңуз. Билип билбей тактабай айтып алыпмын аркаңыздан, ушактап алыпмын. Жала жабап алыпмын. Жок, ал ойгон элекпиз да ал. Айша радиаллаху анха энебиз пайгамбарыбыз айтып атайын. Ошо ар бир ушунан 9 жубайы бар эле. Пайгамбарга Алла субханаху ва тааля уруксат берген. Бирок ар карап туруп сурай берген, анан алар айтышты. Я Расулалла, кандай дейсиз өзүңүздүн кал? Сизге ошо эгерде кааласаңыз өзүңүз эле неме кылыңыз деп. Мейли деп анан Айша энебиздин үйүндө туруп калган. Хожра деп коет, бөлмөсүндө да, ар биринде бирден бөлмө бар эле. Айша энебиздин бөлмөсүндө. Бирок жан берип атканда биринчи күн жан берген. 12-ci Rabiul Avval birinci günü can bergen. Oşol gündü sanap gelgende Ayşe enebizдің günü болгон. Ага чейин деле Айшe enebizde turdu. Başka enelerimiz özünün akısın geçe öyle makulduk berişti. Şundasыздарбы? Бирок баягы жан берген gün ошол gün өзү Ayşe enebizдің кезеги акысы ошол gün болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көкүрөгүмдө турду дейт. Мына деп. İnisi girip kaldı Abdurrahman bin Abi Bakır. Abu Bakır Sıddık Razıvan balası Abdurrahman. Kolunda misvak var eken. Peygamberimiz misvakın karap durup kalganda Ayşe enebиз aytar. Ayşe enebиз aytar. Men bildim deyt, misvak kalap atat okşoyt dep. Misvak kalap atasып sen başım imde iyikedi deyt. Abdurrahman bir dedim, misvakты berdim deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bersem, karasa katıgırağı eken. Anan keyin eме кылып мага кайтарып бер дейт. Жумшартып бер дегендей кылып. Жумшартып берейинби десем, ооба деди дейт. Анан жууп неме кылып тазалап, мисвакты неме кылып, аябай жумшартып калат турду. Пайгамбарыбыз мисвактан дейт. Мисвак билип коюңуз, пайгамбарыбыздын акыркы колдонгон сүннөтү бул мисвак. Бул ааламда, бүткүл ааламдын рахматы болуп келген пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын акыркы сүннөтү кайсы экен? Мисвак. İslam din тазалыктын dini. Misvakты колдонуп кетип айтып атат. Ey. Alhamdulillah. Misvak ооздун сүннөтү, тиштин эле эмес. Эмненин сүннөтү? Оозду таза кармайт. Бардыгына. Мейли бул өзүнчө дейли. İbn Musayyab rahmetullahi aleyh aytar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha enebizden rivayet. Ayşe enebіз түш көрүптүр. Түш көрсө асмандан 3 ay. Ay var го? Bir эмес, 3'ü. 3'ü тең келип туруп өзүнүн кол алдына түшүптүр да. Этеги барбы кол алдына? 3'ü тең түшүп. 3 ay түшүп калды колума деди. Abu Bakır Sıddık razıyallahu anh aytты. Abu Bakır Sıddık razıyallahu anh atası санжыран өтө кыйын болгон киши. Өтө кыракы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын исламга чейинки досу, эң биринчи мусулман эркек. Аллах Кур'анда зикир кылган. Пайгамбарыбыз барып жатканда ошо намазга бирөө өтүш керек эле да, айткан да. Муру Абу Bakır. Абу Bakırды айткыла. Намаз окусун деп.
Айша энебиз айтат: "Я Расулалла, мүмкін башкасын айтпайсызбы, Омарды айтпайсызбы?" Абу Бакр Сыддык разияллаху анху атасына айтып атат: "Сиздин ордуңузга турса, жүрөгү жумшак киши окуй албайт сизди эстеп, кыйналып кетет. Анан көрөк Умар разияллаху анху айтсаңыз башка өтсүн" дейт. Силер дейт, аял киши ушуна тотоп койсоңар. Абу Бакырга айткан, Абу Бакыр өтсүн. Пайгамбарыбыз тирүү кезинде Абу Бакр Сыддык разияллаху анху пайгамбарыбыз буйрук берген: "Намаз өт." Намазды имамга ким өтөт? Барын башкарган өтөт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз өткөндөн кийин бул ишарат эле мусулмандардын баарынын башында турган, имамчылык кылып, намазына дагы, жашоолоруна дагы имам болгон Абу Бакр Сыддык разияллаху анху. Кандай болбосун? 3 ошол ай түшүп калды деп атат, түшүндө. Андан кийин атаман сурат эми, ата, түш көрдүм. Асмандан 3 ай колума келип, алдыма келип түшүп калды. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху түшүн жооп берди: "Кызым, эгерде түшүң чын болсо, анда жер бетинде жашагандардын эң мыкты 3 киши сенин үйүңдө болот экен" дейт. Пайгамбарыбыз өткөндөн кийин Айша энебиздин үйүндө өттү да. Башка үйлөрдө өткөн жок. Айша энебиздин кезегинде өттү. Айша энебиздин үйүндө өттү. Угуп алыңыз. Айша энебиздин көкүрөгүндө өттү. Угуп алыңыз. Тияка бияка каяка коебуз деп калганда Абу Бакр Сыддык разияллаху анху айтты: "Мен Мухаммад алейхиссаламдан пайгамбарыбыздан укканмын. Пайгамбар кайерде жан берсе, ошол жерге коюлат" деди. Кайерде жан берсе, ошол жерде коюлат. Ал коюлгандан кийин Абу Бакр Сыддык разияллаху анху Айша энебизге айтты: "Баягы 3 айдын бири ушул" деди да. Эң жакшысы ушул деди. Экинчи ай Абу Бакр, 3-чү ай Умар разияллаху анхума. Ушул мынакей үчөө тең Айша энебиздин үйүнө коюлган. То есть ошол берилген Айша энебиздин үйүнө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр Сыддык разияллаху анху, аны Умар разияллаху анху. Экөө коюлгандан кийин Умар разияллаху анху шейит болгондо акыркы демдери калган эле. Баласын жиберип, момундардын энеси Айшага барчы. Эгерде уруксат берсе, ушу 2 досумдун жанында жатсам жакшы болор эле деп. 2 досумдун жанында жатсам жакшы болор эле. Эгерде уруксат бербесе, анда мени жалпы мусулмандардын көрүүсүндө бакыйга алып барып коюп койгула. Барып сураса, Айша энебиз айтты: "О, кантип мен Хазрет Умарга, мен өзүмө деп эме кылып койдум эле" дейт. Мындай энчилеп эмес, мындай тайындапчы. Бирок эми Хазрет Умар разияллаху айтып аткан болсо, жок болду. Анда ошол кичине эле жайы бар, Умар разияллаху келсин депчи. Умар разияллаху ушунчалык акылдуу, баласына айтты: "Айша, мүмкүн азыр мен тирүүмүн. Айша ошон үчүн тирүү кезимден уялып макул деп койду болушу мүмкүн. Бирок өлгөнүмдөн кийин дагы сурайсың" деди бар. Эгерде уруксат берсе, алып барып ошо 2 досумдун жанына койгула. Айша уруксат бербесе, анда мен жалпы мусулмандардын көрүүсүндө алып барып койгула деди. Аллаху акбар. Айша разияллаху анха ошо энебиз ушундай кереметтүү берешендүүлүгү ааламда жок. Bir отурганда 80.000 динарды сарптаган. Сарптап, ушу бечараларга, кембагалдарга тарката берип, анан кызматчысы бар экен. Шам убакыты болуп калды. Ооз ачарга бир нерсе барбы? Өзүнө ооз ачарга, ифтарга бир нерсе алып калганды эсинен чыгып калыптыр. Өзүн унутуп калган, башкалардын кажетин бүтүргөн ушундай азаматтарды Кур'ан-ы Каримде وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Бул сахабаларды мактаса болот. Өзү ач болуп башкалардын курсагын тойгозот деди да. Өздөрү кажетте болуп, муктаждыгы болуп туруп дагы башкалардын кажетин бүтүрөт дейт. Айша энебиз өзү орозо болуп, ооз ачканга эчтеке калтырбаптыр. Нан, пан, ошо бир нерсе алганга 1 динар калтырып койсо болот эле. 1 дирхам калтырып койсо болот эле. 80.000ди берди го.
Бирөөнү курсактап эле, бирөөнү да өзүнө алып калбаптыр. Мынандай эне болгон. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде никеси болуп, Мадинада Бадыр согушунан кийин Айша энебизге үйлөнгөн. Алып келген. Андан кийин анан Ухуд согушунда Айша энебиз дагы ушул мусулман жаракат тарткандарга, ошолорго тияк-пияк жардам бергенге кошо чыккан. Айша энебиз. Кээде айтып калат эми бул жаш кандай алды андай деп мына динсиздер кыйшыктарга бардык нерсе кыйшык көрүнөт да, өзү ушуну билип коюң. Кыйшык адам бар го, косой да олчу. Барды кыйшык көрүнөт ага. Көздүн кыйшыгы эмес, жүрөктүн кыйшыгын айтып атам. Кудайым жүрөктүн кыйшыгынан сактасын. Жүрөктүн сокуруунан сактасын. Көздүн сокуру андай эмес а. Түбөлүктү кимдин жүрөгү сокур болсо, чыныгы сокур ошол. Куранда Алла Таала айтат буну. Чыныгы сокур кимдин жүрөгү сокур болсо дейт. Кыйшыктар да ушинтип айта берет Айша энебизге андамда. Мурункулар да мына биздин тайнелерибиз сыяктуу да 13 жашында, 14 жашында турмушка чыгып, 12 жашта, ана азыркы дейсиңби, канча доор өтүп кетти азыр. Азыр 90го чыккан, 100гө чыккандар, эсепте таппайсың. Мурда 90го чыкканда баралы болуп жүрүшпөйбү 90 байлар, Барбы? 90 бай, 80 байлар толтура эле го. Алар деле жок болуп кетти азыр. Ошон үчүн азыркыны мурункуга салыштырбаңыз ал. Мурдагылар гайраттуу эле, күчтүү эле. Бардыгынан. Барып неме болду. Ошон үчүн 9 жашында балагатка толот. Уулдар, балдар 12 жашында толот. Аз барып 15-16га жылып кетти. Адамдын азыр баягы карасаңыз, немелери көп жылып атат, тияк-пияктарды. Кандай болгон чакта дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жубайларынан бир гана ошо кыз алган Айша энебиз болгон. Калгандардын бардыгы эле жубан. Жесирлер болгон, өзү ажырашкандардан болгон. Бирок Хадича энебиздин кезинде пайгамбарыбыз башкага үйлөнгөн эмес. Бирок Айша энебиз да ушунчалык кызганат эле. Эми табиятта, адамдын кызганыч табиятта бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хадича энебизди көп мактаганда, Айша энебиз кызганат дейт. Анан пайгамбар айтат, өтүп кеткенге деле кызгана бересиңби дейт. Анан айтат эле, сиз ошону көп мактайсыз депчи, анан айтат эле. Ал билесиңби? Элдер мени жалганга чыгарганда мени тастыктаган. Капырлык чөйрөдө исламды кабыл алган. Өзүнүн мал мүлкүн, өмүрүнүн аягына чейин исламды таркатканга сарптаган. Хадиша жөнөкөй эмес эле. Хадиша өзүнүн досторуна кээде курмандык чалаганда, кан чыгарганда ошо тамак, эт берип берет эле да. Ошолордон кылып. Ошондой кеп болуп калчу. Бул үй бүлөлүк. Ошон үчүн билесиздерби, мына Америкадагы 100 эң мыкты адамдын тизмесин тизгенде эң биринчи Мухаммад алейхиссалам тизген, кийин анан Иса пайгамбарды. Болбосо ал өзү мусулман эмес эле го. Өзү жөөт эле го. Христиан динин кармаган жөөт эле го. Бир сураганда эмне үчүн дегенде билесизби? Иса пайгамбар үйлөнгөн эмес эле да. Мухаммад алейхиссалам үйлөнгөн да. Иса пайгамбар эле. Бирок аламды башкарган эмес. Мухаммад алейхиссалам аламды башкарып, Иса пайгамбар жихад кылган эмес. Бардык душмандар менен, жаман жакшысы менен, батырлыгы, жихады, согушу Мухаммад алейхиссаламдан. Көп деген өзү атайы ушундай приоритеттүү немелер бааларды коюп туруп, балдарды коюп туруп чыгарган да. Айтканда мына демек, үй бүлөнү куруп, үй бүлөнү карап, үй бүлөнү тарбиялап туган, бул жөнөкөй нерсе эмес бул. Ошон үчүн риваяттарда келет. Үйлөнгөн адам бала чакасын багып намаз окуган менен үйлөнбөгөн адамдын намазы экөөнүн айырмасы жер менен асмандай. 70 эсе соо көп бунуку. Bunun kaceti var. Başında hazır ayalımı adaldan bağışım gerek. Bala çakamda adaldan bağışım gerek. Terbiyalaşım gerek. Vakit verişim gerek degen meyisinde o bir
Бурон толтура эле. Жерлери бар алып койгон. Бош эмес да, бу үйлөнгөн эмес. Эч ким башында жок бу. Өзүн эле ойлоп атат. Экөөнүн намазы бирдей эмес. Экөөнүн ибадаты бирдей эмес. Ошондуктан мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Аллаху акбар. Ушунча энелерибиз ар бири бирден медреселе. Энелерибиз ар бири бирден медреселе. Үй бүлөнүн ичиндеги жашоонун баардыгын энелерибиз айтып берген. Пайгамбарыбыздын мүнөзү мындай эле, ачууланганда мындай эле, сүйүнгөндө мындай эле, түндөсү мындай эле, күндүзү мындай эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын башка жубайлары Айша энебизге кызганганда айтат эле да. Ай, кызганма. Мага кандай гана Алла Тааланын вахийси келсе, ушу Айшанын кезегинде келчү экен да. Сахабалар дагы Айша энебиздин кезегин күтөт эле, белек бергенгечи. Түшүнөсүзбү? Башка энелерибизге деле, бирок Айша энебизге келгенде ошо күндү күтүшөт эле да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошо Айша энебиздин кезеги болгондо ошондо белектерди беришет эле. Бир жолу суралды да. Я Расулалла деди. Адамдардан эң көп кимди жакшы көрөсүз деди эле. Айшаны деп эле айтты. Ошонун бардыгын көзү жарайт. Сиз аялыңыз атын айта аласызбы азыр сураса? Уяласыз го? Биз өзү мындай болуп калдык да, имандан узактагандан кийин уяла турган нерседен уялбай турган нерседен уялып калдык да. Алиязу билля, Кудай сактасын. Кээ бир арамдар ойношун атын айтканда сыймыктанат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул уялатуу нерсе эмес бул. Айша деди. Анан сахабалар сурап калды. Эркектерденчи деди эле, анын атасы деди. Абуха. Атасы деди. Allah. Ата рахматуллахи алейхи айтат: "Канат Аишату афқахан нас ва а'ламахум ва ахсанан нас ра'ян фил аммати." Hazret Ата рахматуллахи алейхи айтат: "Менмин деген таби. Айшаны адамдардын эң фақих алым эле дейт. Эң билимдүү. Адамдардан жалпы элге пайдалуу, эң ою күчтүү, чырайлуу болгон болчу." 57-ci, кээ бирлерде 58-ci hijride dünyadan qaytkan eкен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям dünyadan кеткенден кийин, пайгамбарыбыз 11-ci hijride кеткен да. 11-де. 57 болгондо 46 жылдан кийин экен да. Пайгамбарыбыз dünyadan кеткенден кийин 46 жылдан кийин Айша энебиз дүнья менен коштошкон. 46 жыл. Радияллаху анха ва ардаха. Манакиптери толтура. Ошол улуу насааттарынан айтсак, Айша энебиз айтат: "Ман асхатан нас биридалла кафахун нас, ва ман ардан нас бисахатилла ва канахуллаху илан нас." Охо. Эмне деген шундук кереметтүү насаат. Ким Алланын разычылыгына адамдардын наразы кылып койсо, Алла ага адамдарга өзү жетиштүү болот. Мындай да туугандар. Бир ишти кылсаңыз Алла разы болот, бирок адамдар наразы болот да, билип билбей эле наразы боло берет. Сиз Алланын разычылыгын көздөй бериңиз. Алла эртеби кеч буларды өзү жетиштүү, буларга өзү разы кылып коет буларды. Бүгүн болбосо эртең түшүнөт. Так, оман ардан нас, ким адамдардын разычылыгын көздөгөн бар го, бисахатилла, Алланы наразы кылыпчы, вакалахуллаху илан нас, ошону адамдарга өзүнө таштап коет. Эртеби кеч адамдар буга наразы болуп туруп, буга кылганына рахмат айтпайт. Себеп бул адамдардын разычылыгын көздөп алган да. Тескери болуп калат. Канча деген жашоодо бар. Ушунча жакшылык кылдым эле, мынандай кылдым эле, буларга ошо жакшылык кылбаш керек. Сен ниетиң бузулган да. Ошон үчүн сен буларга жакшылык кылдың, күттүң разычылыкты, сага разычылык жок. Алла үчүн кылсаң, башкача болмок. Убагында мынакей элдин разычылыгы деп мына. Бул жашоодо ушундай көп да, Алла разы
эл наразы. Эл разы, Алла наразы. Мынандай учурлар келип калган болсо, туугандар, Алланын разычылыгын карай бериңиз таксыр. Алла Таала эртеби кечпи адамдарды разы кылып коет сага. Бүгүн кичине жакпай атабы, жалат болбоңуз. Бул сыноо. Бирок Алланын разычылыгында бекем тура бериңиз. Бир сөздү сүйлөсөңүз, чын сөз сүйлөсөңүз, элдер наразы болот да. Бирок Алла разы болот. Коркпой сүйлөңүз ошо сөздү. Наразы болсо болсун. Бирок чын сүйлөңүз ошону. Көп убакыт өтпөйт, Алла Таала аларды разы кылып коет. Бул сөз өзү Тирмизи шарифте Айша энебиз мындай деп келеткенде, Hazret Muaviya разияллаху анху, Амир Muaviya Айша энебизге кат жазган экен. Ануктуби илайя китабан тусини фихи ва ла туксири алайя. Сиз мага бир кат жазыңыз. Ошодо осият болсун, мага бир насаат кылып коюңуз. Бирок көп кылбаңыз, кыска нуска болсун дегенде, факатабат Аишату иля Muaviya саламун алейк. Айша энебиз Muaviya разияллаху анху эмеге, Амирге жазган экен. Саламун алейк. Алланын саламы болсун сага. Амма ба Аллага мактоо пайгамбарга салаваттан кийин. Фа инну самиуту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям якул. Мен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды мындай деп айтып жаткан уккам. Ман илтамаса ридо Аллах би сахатин нас, кафахуллаху маунатан нас. Ким Алланын разычылыгын издесе, адамдар наразы болса да, Алла Таала адамдардын жоопкерчилигине өзү жетиштүү болот. Алардын маунатына, ага оор туулганына, кепилдигине жоопкерчилиги өзү жетиштүү болот Алла Таала. Ваман илтамаса ридо аннас би сахатилла. Ким адамдардын разычылыгын издесе, Алланы наразы кылып, вакалахуллаху илан нас, Алла Таала аны адамдарга тапшырып берип коет дейт. Вассаламу алейк, Алланын саламы болсун, бүттү деген экен. Өзгөчө жетекчилерге Алла Таалан бир мансап берген, жетекчилик берген, жоопкерчилик берген, бир даража берген, бир мекемени башкарган, ушуларга көбүнчө ушу махлуктун разычылыгын издене турган нерсе. Ушулардын разычылыгы деп. Бирок качан Алланын разычылыгы менен эгерде кагыша турган болсо, эч кандай пайдасы бербейт буну. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде мунафыктар тууралуу, алардын анты тууралуу Алла мындай дейт: "Яхлифуна лакум литардау анхум." Алар силерге ант ичишет. Силер алардан разы болууңар үчүн да. Фа ин тардау анхум, эгерде силер алардан разы болсоңор, фа инналлаха ла ярда анил кавмил фасикин. Алла Таала бузук коомдон эч качан разы болбойт. Силерди разы кылабыз деп атат. Токто, ошон үчүн мусулман адам, мусулман эркек, аялдын биринчи кадамы Алланын разычылыгы экен. Ошону ойлонуп туруп, Алла разыбы же наразыбы ойлонуңуз. Ушу ишти кылсам Алла разы болобу же наразы болобу? Ушул сөздү сүйлөсөм Алла разы болобу же наразы болобу? Көп болсо кээ бир адамга 2 секунда кетет, кээ бирге 5 секунда, 10 секунда, 1 мүнөт кетсин. Маанилүү иштер, маанилүү сөздөрдү сүйлөгөндөн мурда, ишти кылгандан мурда Алла разыбы же наразыбы? Бир суроо өзүңүзгө берип көрүң. Разы болсо коркпой кылың, Кудай кааласа дүнүйөңүз дагы агарат, ахиретиңиз дагы оңолот, дүнүйөңүз дагы берекелүү, ахиретиңиз дагы нурланат. Алла наразы болсо теге эле коюңар. Дүнүйө ахиретиңизди бузбаңыз. Инсандын жашоосунда инсангачы ар кандай ушундай учурлар келип турат экен да. Чынчылдык, чын сүйлө же жалган сүйлө депчи, булар тартышып турат экен да. Адамдардын разычылыгы же Алла Тааланын ачуусу, мейлиби? Мындай карап туруп, ошол учурларда Алла көзөмөлдөп турат деген бизде көрүнүп турсун дейт. Алла көзөмөлдөп тур. Эми ким ошо адамдардын разычылыгын көздөгөн, Алла наразы болсо деле ошончо мейли, ошо адамдар разы, эпте ушулар разы болсо экен деп, Алланы наразы кылып туруп ушуга баргандар угуп алсын. Ада хамидуху минан нас дамман. Мактагандар бар го, эртеге сөз ушулар жамандап чыгат. Биринчи ушулар жамандап чыгат.
Ананы кесепеттен биз билбейли. Биздин эң акылдуу инсан дүйнөдөгү, эң билимдүү инсан айтып атат. Алланын вахийси менен, Кудайлык кабар менен айтып атат. Биз дагы деле ушуга ишенбей, дагы деле ушу өзүбүздүн билгенибизди кылып кетебиз да. Мына ошолор эң биринчи сени жамандап чыгат. Эң биринчи жамандап чыгат ушулар, билип коюңуз. Сени мактап аткандары эң биринчи жамандап чыгат. Эмне үчүн? Алланын ыраазычылыгы болгон эмес бу жерде. Ошон үчүн биз бирөөнү жемелегенден узак болойлу дагы өзүбүздү жемелейли. Луму анфусакум. Шайтан да кыямат күнү айтат: "Мени жемелебегиле көп эле" дейт. Мен силерди эч кандай түрткөн эмесмин, кылдырткан эмесмин. Сунуштаган болгон ошол дейт. Өзүңөр кабыл алып эле, өзүңөр бардыгын жасап алып эле, мени жемелеп эле. Эмне бул деп айтат экен. Айтат экен. Мен силерге дөн эле даават бердим го дейм. Не кылдым дейт? Даават бердим. Мына дааватчылар деле даават берип атат. Мен деле даават берип атам дейт. Бирөө анча-мынча алардыкын угат экен, анча-мынча меникин угат экен. Мен эмне кылайын дейт экен. Алар хакка, бейишке, ахиретке, жакшылыкка чакырат. Мен деле өзүмдү чакырымды тототуп коеюн. Кыямат күнгө чейин Алладан убада алганмын дейт. Адамдарды мен сөзсүз дозокко чакырышым керек. Өзүмө чок алып кетпесем болбойт. Мен жалгыз да дозокто күйөйүн дейт. Шайтан билет анын бардыгын. Ошон үчүн арамга чакырат. Арамды кооз кылып көрсөтөт. Ошон үчүн ар бир эле торту жей бербең, уу салынган торттор бар. Таттуу экен деп эле ура берип. La ilahe illallah. Адамдарды Алланын наразы кылып, адамдардын ыраазычылыгын издегендер угуп алсын дейт. Булар жакшылыктан кургалат. Тофиq, иман, жакшы амалдан кургалат булар. Сооптон кургалат булар. Караңыз, эгерде жүрөгүңүздө ихлас бекен болсо, мейли учурдагы ачуулук, кыйынчылык өтүп кетет бул. Бирок ихлас бекен болсо, Алла Таала эртеби кечпи сиздин ихласыңыздын берекесин чыгарып коет. Ушуга далил катары Табук газатында ондогон адамдар, көпчүлүгү мунафыктар калып калган. Мындай деп айтайын мен силерге. Табук деген газат болгон, Табук деген жерде. Ошол жерден нар жактагы өтө чоң, бул жактан 30 миңге жакын мусулмандар барган. Пайгамбарыбыздын акыркы газаты болуп эсептелет. Оор, күнүсү, тигилердин сандары да көп. Ошол жерде анан кийин бир топ үзүрлүүлөр калат. Алар эми үзүрү кабыл. Бир тобу болсо мунафыктар, ал ачык эле айтып эле калып калат. Бирок чыныгы мусулмандар болгон, бир аз кош көңүлдүктүн себебинен калып калган да. Аракет кылса чыгып кетет эле алар деле. Бирок ана мына деп дүйнө тигини бүтүрүп коеюн, буну бүтүрүп коеюн, аз барам, жетип алам дege берип калып кеткендер да. Ошолордун өзгөчө үчөө айтылынат. Биринчиси Кааб ибн Малик радыйаллаху анху жана бул шериктери. Булар чынчыл эле. Сөздөрүндө жалган айтышкан жок. Табук газатынан келгенден кийин бардык мунафыктар эптеп-септеп, алдап-салдап, үзүрүн айтып, жанын куткарып чыгып кетишкен. Булар да өзүлөрү айтып атат. Мен деле ушинтип бир нерсени айтып койсом деле мени унчукмак эмес дейт. Бирок Алла билип турат, көрүп турат да, мен пайгамбарга ар кандай шылтоон айтып коюшум мүмкүн. Бирок Аллага кантип айтам деп, булар чынчылдан. Ошентип айтсам деле пайгамбарыбыз мени урушмак эмес дейт. Бирок чын кандай болгон, ошондой кылып айттым дейт бул. Чынчылдыктын ачуусун жутту. Дагы айтты ошону. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буларга айтты, ай мындай кылгыла деп. Түшүнүктүү деп. Силерге деди. Эч ким сүйлөшпөсүн, силер бирөөңөр менен сүйлөшпөгүлө. Алла тарабынан чечим келмейинче мен силерге билбейм кандай экениңерди. 50 түн өткөн, 50. Канча? Охо, жер кең болгону менен бизге тар боло түштү деген сөз ушу айткан да. Жер кең болуп туруп, бизге тар боло түштү. Үйүндөгүлөр менен дагы сүйлөшкөн болбойт. Эң жакын досторуна сүйлөшүү тыюу салынган. Айтар, пайгамбарыбызга келип намазды мынтип карап коем, намаз салам бергенден кийин мени карайбы экенби дейт, карабайт дейт. Кандай кыйын болгон. Бирөөсү өзүн Мадинадагы устунга байлаган да. Пайгамбарыбыз чечмейинче мен чечпейм деп өзүнө кандет. Кандай деген улар.
Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu mınake. Akırında varıp Allah subhanahu wa ta'ala'nın tarafından bular çınçıl ekendigi, tobalары kabul bolgondugu turalı Allah Ta'ala'da paygambarımızga kabar gelgen. Ana bularda anan keyin sүйүнчүлөгөндөр. Bular ne oldu? Çınçıldığında kıyamet gününe çeyin gele turgan Müslümanlara imam boldu buna. Aldama dedi. Çın bolaver as-sidqu yunji vel kadiba yuhlik. Çınçıldık bu adamdı kutkarat. Жалган adamdı жок кылат деп. Çınçıldık daima тура жолго үндейт. Тура жол бейишке үндейт. Жалган бузукулук дозокко үндейт. Keyin o'sha çınçıllar bilan birga bo'lganga, ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin. Ey iymandorlar, Allohdan qo'rqib yashag'ila, gunohlardan saqlanib yashag'ina, jana çınçıllar bilan birga bo'lib. Çınçıllar bilan birga bo'lg'ila dedi. Çınçıllar kimdir? Sahabalar. Ular bilan birga bo'ldi. Ularga qanday degan o'g'ir kunlar keldi, o'shanda dag'i munaki qanday. La ilaha illallah. Adam qanchalik adamların razıçılığını alıp, Allah'ın narazı kılıp git baratkanlar, kançalık özleri küçtü olmasın. Allah Teala'lar da alsıratıp koyuyor ertege. Ertege Allah Subhanahu wa Teala'lar da alsıratıp koyuyor. İkinci nasihatı Ayşe enevizden. Aqillu dunub fa innakum lan talqavullaha bi şeyin afzala min qillati dunub. Oy Müslümanlar, günahlarni azaytqıla ya. Ayşe enevizdim buyruğu sizlerge bizlerge barыбызга. Günahlarni azaytqıla. Antkeni sizler Allah Taalaga jolukkanda az günah menen joluqqandan da artıgırak belek jok. Az günah menen joluqqandan da artıgırak belek jok. Baya aytkanday taat ibadattарды жакшы кыла албайсың. Мейли 5 вакыт намаз окуй албай атасың. Ажылык умрага бара албай атасың. Күн сайын Куран окуй албай атасың. Зекетиңди бере албай жатасың. Орозоңду тута албай жатасың. Болбот денде күнөө кылба анда. Билерге жамандык кылба, арам. Ушак токтот, жаланы токтот, арак ичкенди токтот, зынаны токтот, кумарды токтот, уурулукту токтот. Токтот, мына арамды токтот. Жакшы иштерди кыла албасаң да күнөөлөрдү азайт дейт. Бизде ислам динибизде мындай. Жакшы иштерди кылганга сооп, жаман иштерди таштаганга да сооп. Жакшы иштерди таштаганга даража, жаман иштерди таштаганга да, жакшы иштерди кылганга даража, жаман иштерди таштаганга да даража. Буга да бейиш бар, буга да бейиш бар. Экөө тең да. Экөө тең. Ошон үчүн айтылган. Көптөгөн адамдар дейт, таат ибадатка анча жүрөгү тартпайт, жакшы өзгөчө кыла албайт. Тааттын учурларында فمن أحسن الصدقات على النفس في هذه الحال أن يقل من الذنوب والمعاصي. Адам баласынын эң мыкты садакасы өзүңө да садака кыл. Мен бебечарага садака кылып атасың, буга садака кылып атасың, акча менен садака кылып атасың. Кээде жылмайып садака кылып атасың. Я, жылмаю да садака. Бул деле садака. Жакшы сөз айтып, бул деле садака. Макулбу? Бирөөлөргө садака кылып атасыз да, өзүңүзгөчү күнөөнү таштап дейт. Күнөөнү таштаганыңыз өзүңүзгө садака кылганыңыз. Күнөөнү таштаганыңыз өзүңүзгө садака кылганыңыз. Субханалла, бир алым айткан экен. Бир ассаламу алейкум дейт го, ва алейкум ассаламды учураш керек тура. Аныкы салам алейкум сүннет, биздики салам айтып, не? Важип болот. Бирөө жылмайса, ал сүннет, сиз жылмайыңыз, сизге важип уже. Сиз жылмайып коюңуз, жылмайса эмне пешенен тырыштырасың, не? Кайтарыш керек де мындай, адамгерчилик болуш керек де. Туурабы? Бир киши нан бер деди, сизден да нан берип коюңуз. Жол берди, сиздер да жол берип коюңуз. Адам болуң да. Сизге бир жакшылык кылды, сиздер жакшылык кылып кое бербейсизби? Ассаламу алейкум dedi. Алейкум ассалам. Уже шариат ушуга айтып койду. Ассаламу алейкум десе сүннет. Сиз ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Эми сизге жылмайса, жылмаюуну да жылмаюу менен кайтарыңыз дейт. Дин да бул. Эми караңыз.
Uшу söz boyunca sadaqaların eң чырайлуусу адам өзүнө ушул учурда күнөөлөрдү таштоодо, күнөөлөрдү азайтууда. Алла Таала Кур'ан-ы Кариминде мындай деп айтат: "Фала тадлиму фихинна анфусакум. Инна иддата шухур индаллах." Алланын алдында айлардын саны исна ашара шахран. 12 ай. Fi kitabillah, Allah'ın kitabında. Yevme halakas semavati vel ard. Asmandardı cana жерди жараткан günden beri. Minha arbaatun hurum. 12 aydın törtösü ıyık aylar. Dalika dinul qayyim. Buna uşul ulu bağlı din bul. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Sizler uşul 4 ayda özüңөрдүн жаныңарга зулумдук кылып ала деген аятта окуп туруңуз. Allah Subhanahu wa Ta'ala жер асман жараткандан бери уже 12 ай жаратып койгон экен. Мына 12 ай бар го. Күн менен да 12 ай бар, ай менен да 12 ай бар. Макулу бирок күндүкү 365те. 365 күн, 6 saat, 10 minut, palanca sekund менен. Бирок айды кандай эмес, 355те айдыкы. 12 айы 355те тегеренет. Түшүнүңүздөрбү? 29 жарымда мындайча санаганда 29-30дан жаңырат, 29-30дан жаңырат ай. Күндүкү болсо 31 деле болуп калат. 30-31 менен кете берет. Февралга келгенде 28, 4-сү 29 болуп калат. Ал деген 365 плюс 6 сааты бар да. Ошо 6 саатты 4 жылдын ичинде бир күнгө айланып 366 болуп калат. Эми кыскасы айтканда мына жерде Алла Таала 4 айды арам кылды. Үчөө катар-катар. Ал кайсынысы? Зилкада, Зилхиджа, Мухаррам айы. 11-ci ay Zilkada, 12-ci ay Zilhicce, Muharram ay 1-ci ay. Uşu üçü katar ıyık aylar. Andan keyin o Racab var. Uşul 4 ayda İslamga çeyin dele bul ıyık ayda soğuşu toxtatot ele bular. Bir-birine kanday düşman bolsa dagı bul ayda kol salbayt ele. Uşu aydın urmat üçün. Allah Taala aytып атат берди, биз ала турган, сабак ала турганыбыз فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Ay, ушул айларда өзүңөргө зулумдук кылбагыла дейт. Өзүңүзгө зулумдук кандай десе, өзүңүзгө зулумдук туган. Мынаке, күнөөлөрдү кылуу ушу өзүңүзгө зулумдук кылуу. Күнөөлөрдү таштоо өзүңүздү зулумдуктан куткаруу. Күнөөлөрдү таштайлы. Далика би фи'лил мааси сигариха ва кибариха. Чоң күнөө, кичине күнөө болсо айырмасы жок. Мынаке тугандар. Ошон үчүн бир айтат, кийин аябай күн ысыкта ораза кармай албаса, тахажжуд окуй албаса, садака бере албаса, ажылык умра кыла албаса, Аллахтын жолунда жихад кыла албаса, мындайча айтканда бул амалдар өтө чоң курбанчылыкты талап кылат. Болбоду дегенде, анда күнөөнү таштап коюң, бул жеңилирээк эле го. Кылбай эле коюң күнөөнү, бүттү. Бул иштерди түндөс туруп мен уйку кетип атат. Чарчап кыйналып атасыз. Садака берип атасыз. Ажылык умра деген болуп атат. Я, күндүзү оразага. Эми го буга кичине кыйынчылык да бул. Мындай улуу баалуулуктарды кыла албасаңыз болбойт дегенде эмне дейт? Күнөөнү таштап ушактабай эле коюң, сизге эмне кыйын бул? Бирөөнү жамандабай эле коюң. Көрө албастык кылбай эле коюң. Арам нерселерди таштап коюң. Суфьян Саури рахматуллахи алейхтен Хина кыйла лаху мындай деп айтылган экен да: "Я Аба Абдилла, лау дааута би дааватин, кала тарку дунуб хуа дуа." Суфьян Саури деген улуу алым болгон. Табииндерден рахматуллахи алейх. Бунун күнияты Абу Абдулла. Эй Абу Абдулла, бир дуалардан бир кылсаңыз болмок деп сурады да. Дуа кылбайсызбы деген. Айтты, күнөөнү таштоо ушул дуа деди. Күнөөлөр таштоо эмне экен? Дуа өзү ушул дейт. Лау дааута даават, şu dualarda bir kılsanız жақсы болот эле деп. Жок айтат. Тарку дунуб хуа дуа. Күнөөлөрдү таштаган ушул өзү дуа дейт мынакей. Ошон үчүн туугандар, күнөөлөрдү таштаганга бири-бирибизге жардам берейли. Бири-бирибизге жардам берейли. Сиздер мага, мен сиздерге, бири-бирибизге күнөөлөрдү таштаганга жардам берейли. Күнөөлөр пайгамбар душка чейин айтып койду. Ай, ким жалган сүйлөгөндү таштаса,
жалган сүйлөгөндү таштаса. Man tarakal kadiba au kidba walau kana mazihan, тамашалап болсун, жалган сүйлөгөндү таштаса, мен ага бейиштин четинен бир кан сарай алып бергенге кепилдик берем дейт, гарантия берем дейт. Пайгамбарыбыздын кепилдиги гарантиясы кандай чоң? Ана даминун, кепилдик беремин деп айткан мынакей. Жалган сүйлөгөндү атайлап жөн эле ташташ керек туугандар. Бул жерде хадис айтып атканы тамашалап болсун жалган сүйлөгөндү ташташ керек экен. Биз тамашалап кое беребиз го? Тамашалап, жалган сүйлөпчү. Анан тамашалап койдум деп коебуз акырындачы. Ал деле анан айтып коет, тамаша экен, сүйүнүк экен. Пайгамбар за тамаша. Эми айтат: "Man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun", ким жаңжалдашканды таштаса, жаңжалдашканды таштаса, урушканды, акыйкатта туруп болса, акыйкатта бол. Экөөбүз талашып атабыз, акыйкат бул тарапта, сага болбойт, кантип талашасың? Акыйкатта сенсин. Ошондой болсо дагы пайгамбарды таштап койсоң дейт. Не дейт? Ага бейиштин ортосунан кан сарай алып берген кепилдик берем дейт. Кимдин мүнөзү чырайлуу болсо, бейиштин эң жогорку жайынан кан сарай алып берген кепилдик берем деп пайгамбарыбыз айткан да. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, күнөөлөрдү таштайлы, анткени бул күнөөлөр бар го, кордукка жана тоофиктен кур калганга себеп болот. Күнөөлөр себеп болот ошого. Кордукка дагы жана тоофиктен үзүлгөнгө, тоофик деген мындай жакшы иштерди кылганга, кыла албай атасыңбы, билип кой да, ошо бир күнөөлөрүң болгон да. Жакшы иш кыла албаганың жакшы иш. Бүгүн Кур'ан окуй алган жоксуңбу? Бир нерсе болгон да сенде. Бүгүн эртеге зикир кыла албадың, бүгүн садака бере албадың, жакшы иш кыла албадың бүгүн. Бир нерсе сенен болду да. Демек, менен бир нерсе болду деп өзүмдү издешим керек экен. Астагфирулла, кайыр кемчилик кылдым, я Алла, менен эмне күнөө кетип калды, эмне бейкапарлык болуп калды. Я Алла, ушу күн сайын тахажжуд окуп аттым эле, күн сайын зикир чалып аттым, күн сайын Кур'ан окуп, бүгүн болбой калды. Кандайдыр бир себеп. Тоофик Алла Таалам алып койду. Тоофикти тартып койду. Алла субханаху ва таала баарыбызды кабыл кылсын. Жаратканын баарыбызга жар болуп, баарыбыздын башыбызга бак консун. Туугандар, келиңиздер иншалла. Аз эле күндө татыктуу жашайлы, таза жашайлы. Эл агып кетип атат, мен деле агып кете берейин деп аны токтотуңар. Андай эмес ал. Эл дозокко барса сен деле бара бересиңби? Отко секире сен деле секире бересиңби? Секирбейсиң да. Жок, токтой эле. Ошол арамга кетип атса мен да арамга кете берейинби? Жок. Ошон үчүн бири-бирибизди иншалла жакшылыкка чакырайлы. Умрага барып келип дагы деле анча-мынча арак ичип алат. Не кылыш керек? Бул умраны жакшы кылган эмес да. Кайрадан умрага барыш керек бул. Не кылыш керек эле эми? Кайрадан арак ичип алып атабы? Буну кайра умрага жөнөтүш керек. Чала тазаланып калыптыр да, бул толук болбой мындай болуп калганда. Эгерде тияка барып, күндөрүн сактап, толук жакшы өткөрүп келип, ыйлап келе турган болсо, Кудай калса Алла тоофик берет. Ыйык жердин таасирлери ыйык болот. Ыйык жердин таасирлери ыйык болот. Ал жер ушундай ыйык жер ал. Биздин ниетибизге карап турат. Сиз бул жактан кандай даярдык менен бардыңыз, кандай ниет менен бардыңыз? Аллахым ошого жараша ниет. Ошол жерге барып чын жүрөктөн тооба кылганда, мына кайра кайталап арак ичмек эмес бул. Ошон үчүн эмне кылыш керек эле? Кайра барыш керек. Салам алейкум, кара дуа бар дейт. Кантип эмне кылып кутулса болот? Кара дуа бар. Сабактардан айтканбыз. Ихлас, фалак, нас. Bundan күчтүү кара дуаны кайтара турган, жандыра турган, ааламда болгон эмес, болбойт да. Эң күчтүү дуа ушул. Ихлас, фалак, нас. Сизден ихлас керек, ихластуулук керек, жана ишеним, якын керек. Кудай кааласа. Албарсты чындап эле барбы, же бул сонный параличпи? Чындап эле бар бул. Албарсты менен күн сайын кармашкандар бар. Күрөшүп, кеде жыгат, кеде жыгылат. Албарсты. Bunun darısı Ayatalı Kursi. Bul Ayatalı Kursi'den korkut. Jaman korkut. Çünkü başka eş dersiniz. Kana siz dünyanın çempiyonu Alvars'ta bir güreş görürsün ya artık. En güçlüsüz. Alvars'ta paçağını çağırat. Muğuntup koyar.
Муынып, же кадимкидей муынып калат. Ошо кийин муынып өлүп калгандар бар. Ошон үчүн аятал курс окуш керек. Не окуш керек? Аятал курс окуңуз. Бир эмес, кайталап окуңуз кайра. Кетпей атат го, кайталап окуңуз. Путуңузду басып алды, колуңузду басып алды, чачыңызды, башыңызды, ар кандай аятал курсуну окуй бериң. Кээде тилиңизди ягын басып коет. Окутпайт да. Тилди басат. Ошондо оюңузду окуп салыңыз. Кандай кылып? Оюңуз менен ошол аятал курсуну окуп салыңыз, күйүп кетет, жок болуп кетет. Күл болуп кетет. Туугандар, мындай да биз көзгө көрүнгөн нерсеге ишенип эле калганбыз да. Бул атеистский идеология ушундай кылып калган да. Мына барбы? Бар, значит бар. Көзгө көрүнбөйбү? Ал жок деп туруп элечи. Көзгө көрүнмөгөн толтура нерселер. Периштелер, жиндердин дүйнөсү, мени толтура. Ассаламу алейкум рахматуллахи. Алейкум салам, мен сурам. Мен 5 маал намаз окучумун. Азыр окуй албай жатам. Жолдошум ичет, окубайт. Үйдөн койт, кандай кылсам болот? 5 маал окуш керек да, бул тамаша эмес да. Серьезный көңүл буруңуз. Кудай калса сиз 5 убагыңыздын берекесиненчи жолдошуңуз да Кудай каласа ичкен таштай берет. Өзүңүз бекем болуңуз. Өзүңүз оңолуңуз. Өзүңүз баша сабырдуу болуңуз. Үйдү таза кармаңыз. Дайыма жакшы сүйлөңүз. Ичип келип алса эми ичкен адамга теңелбеңиз. Ар нерсени сүйлөсө кайшы айта бербеңиз. Жакшынакай кылып жаткызып соо болгондо анан акырын, жумшак, ысык чай берип анан айтыңыз. Ушу туура келбейт, мындай, тигиндей деп. Арак ичкенден ал учурда мындай бесполезный да, пайдасы жок. Биз күйөөм экөөбүз 200 000 карызыбыз бар. Кредит алганбыз. Мен төгүп атам. Бирок айлыгым аз. Күйөөм иштебейт. Алладан дуа кылып сурансак болобу? Кандай дуаларды кылсак болот? Алладан сураныш керек да. Биринчи Алладан сураныш керек. Алла жоет карыздарды. Сиз кыжалат болбоңуз, карызыңыз тоодой болсо дагы. Просто сиз өзүңүз оңолуңуз, будан кийин кредит албайм деп убада бериңиз. Алганыңызга истигфар кылыңыз. Эми азыр иншалла адал кесипти тандаңыз. Алла Тааладан дуа кылып 5 вакыт намаздан кийин дуа кылыңыз. Аллахумма кфини би халалик ан харамик ва агнини би фадлик амман сивак деген дуа. Bundan başka dağı Allahumma inni a'udhu bika minel aczi vel kasali ve a'udhu bika minel cubni vel bukhli ve a'udhu bika min galabatid dayn ve qahri rical. Galabatid dayn ve qahri rical. Көп дуа кылыңыз, Кудай кааласа иншалла Алла Таала оңой эле куткарып коет. Эч кыжалат болбош керек. Ал жерде нервничать этип, макулбу? Анан көрө ушу өлүп кеткеним жакшы, же качып кетип, бул чечиле турган маселе эмес, мындай эмес да бул. Чечиле турган жолу мындай эмес. Сиз анан көрө чын сүйлөңүз. Банкка барасызбы, бирөөдөн карыз бошого барасызбы? Ачык эле айтыңыз. Мынакей мен келдим мен. Качпайм, телефонум бар, өчүрбөйм. Үйүм мына. Мен азырга мүмкүнчүлүк бериңиз мага. Убакыт бериңиз. Мен Кудай кааласа иштеп, бүгүндөн баштап бир күндө тынбай иштеп мен төлөйм. Колумдан тапканын берип алып келе берем деп. Ашыкча көп табак жебеңиз, той-пой, аштарды токтотуңуз, исрапкерчиликтин вас. Култап салыңыз анын бардыгын. Кудай каалса Алла Таалам береке берет. Тамактын 4 фарыз, 4 сүннөтүн айтып бериңизчи. Билбейм, мындай мен 4 фарыз. Тамакты адал жеш керек да. Кулу ва шарабу Алла Тааланын буйругу. Тамактагы биринчиден Алла Таала Куранда айткан: "Я юхар русул, кулу минат тойибат." Эй пайгамбарлар, силер адал пакизадан жегиле деген. Бул фарыз туугандар. Өзүбүздү адалдан табылып. Экинчиден, албетте чек бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чектеп койгон, адебин айткан, сүннөттөрүн айткан, оң кол менен колду жууп, бисмилланы айтып, жакын жерден, жептикөндөн кийин колду жууп, оозду чайкап, алхамдулилланы окуп, бул бардын тамактын адептеринен. Колтуктун жана аврат жердин түктөрүн тазалоо жөнүндө айта кетсеңиз, кырып же болбосо тазалоочу нерселерди пайдалансак болот да. Менин бир таанышым тазалоого болбойт дейт. Жөн кайчы менен кыркуу керек дейт. Ушу туурабы? Жок, мындай. Мурут барго, буларды болсо туугандар кыркуу. Азыр машинкалар барго? Мен деле бул ошо лезвие менен кырса, мынанча лезвие менен кырса. Бидаат деген да. Сүннөт боюнча кыркуу. Кайчы. А машинкаларда ачып көрсөң мынандай экен. Кыркат, нормально.
Koltuktun tüktörün julu. Sünnet qanday ekan? Julu. Gindiktin aldındagılарды kırу. Kırqu, julu, kırу. Her birinin hükümü özünçө. Bu sünnet tuğanlar. Бирок колтуктуку эгерде уламалар азыркы мындай эмелер чыккан, ушундай крем жана башка окшолор менен макулбу, жөн түшүрүп кое турган болсо, алып кое турган болсо, же колтуктукун ушу жулбастан кырып кое турган болсо, жайыз, уруксат. Уруксат ал. Бирок киндиктин алдындагылар аны сөзсүз кыруу керек. Жулуу болбойт ал. Түшүнүктүүбү? Ар бир немеси бар. Тырмактыкы бир жумада бир жолу. Булардыкы деле bir jumada bir jolu, bolbosa 2 jumada, 3 jumada, bir aydan aşırmаңыз. 40 күндөн кийин күнөө жазыла баштайт өлкө. 40 күндөн ашып кетсе күнөө жазыла. Максимум 1 айга чейин. Гусул жок тамак ичсе болобу? Макру тахрими. Гусулу жок тамак ичкен, жеген арамга жакын макру. Бирок эгерде таптак урсаңыз ачып кеткен болсо, жуумастан туруп жегиңиз келип калмаса, анда колуңузду жууп, оозуңузду жакшы чайкап туруп тамак жей бериң. Кийин гусул кылып аласыз. Өзгөчө ороза кармаган учурларда. Эгерде саарлык кыла турган болсоңуз, мейлиби? Анда гусул кыла албайсыз. Гусул кылсаңыз саарлыктын убакыты чыгып кетет. Фукахалар айтат, ошол учурда оозуңузду, колуңузду, мурдуңузду жакшы чайкап туруп тамак жеңиз, андан кийин ошо саарлык убакыт бүтүп калат да, кийин гусул кылып аласыз. Хижаб салынып туруп, шым кийип алса болобу? Ичинен кие берсин. Насыбай менен тамекин экөөнүн кайсынысы арамга жакыныраак экенин билбейт экен бул экөөнү. Бул экөөнү ушу колдонгондорду сураш керек да, зыяны кандай. Кайсынысы зыяны көбүрөөк болсо, ошол арамга жакыныраак. Кыз жигит болуп жүргөндүн күнөөсү чоң болобу? Өтө чоң болот. Адамдар калп айтып, аларды ошого ишендирип алып, кайра кечирим сураса күнөө кечирилеби? Кечирилет. Кечирим эшиги ачык. Тообанын эшиги ачык. Качан жабылат? Маллам югаргыр, мала югаргыр. Ушу жан алкымга келгенде жабылат. Экинчиси күн батыштан чыкканда жабылат. Ага чейин ачык. Караке убакыт болуп калдыбы? Я. Алла разы болсун. О менин жаратканым баарыбызга Алла Таалам бакыт берсин. Бирибизди да бактысыз кылбасын. Каерде гана болбойлу берекелүү кылсын. Элибизге, жерибизге, журтубузга Алла Таалам ыймандуулук, береке пайыз, ынтымактуулук насип кылсын. Бирахмат. Can suro. Buna da alsam. Ne? Allah.